мурункулардын адашууларынан каидатуд долал. Ушуну эстеп калыңыздар. Кимде ким айтса, мага адашуунун эрежесин берчи десе. Ар нерсенин эрежеси бар да, ошол эрежени билип же жакшылыкка колдоносуз. Адашып кеткиби жеңил жол десеңиз, эң жеңил жол ушул. Ал каулу алаллахи би гайри илм. Аллах таалам жөнүндө билбей, илимсиз сүйлөө. Жанагы көбүнчө бир илимден насиби бар алымдарга, дават кылгандарга бул бөлүм болсо, айрыкча карапайым адамдарга да. Көп адамдар Аллах таалам жөнүндө билбей эле билип алгандар көп болот. Ушул дагы адашуунун эрежеси. Сөзүн акташ үчүн, колдош үчүн ар кандай сөздү алып келип, дагы адашууну алып келет. Ошон үчүн билбесе адам сүйлөгөнү жакшыраак. Айрыкча Аллах таалам жөнүндө сүйлөө, билбей сүйлөө бул эң чоң күнөөдөр. Кээ бир алымдар айтат, бул ширктен дагы чоң күнөө дейт. Аллах сактасын. Элестетиңиз, ширк деген кандай кечилгис күнөө чоң. Мына ошого тең келген андан да ашкан күнөө. Араф сүрөсүндө 33-аятында Аллах таалам айтат: "Эй Мухаммад, айткын" дейт адамдарга. Менин Роббим арам кылды бузук иштерди, мейли көмүскөдө болсун, мейли сырткы болсун, күнөө болсун, зулумдук болсун, Аллахка шерик келтирүү болсун, ушунун баарын арам кылды. Жана дейт, жана карасаңыздар аягында: "Ваң тaqulu алаллахи ма ла та'лам". Жана Аллах таалам жөнүндө билбей сүйлөөнү дагы Аллах таалам арам кылды дейт. Баардык чоң күнөөлөрдүн баарын айтып келип, Аллах таалам жөнүндө билбей сүйлөө. Ошондуктан эч бир адамга болбойт билбей Аллах таалам жөнүндө сүйлөө. Бул көбүнчө жана аккамдардан айрыкча, мисалы бул арам, бул адал деген. Келип ойлойт Аллах таалам жөнүндө десе, Аллах таалам сыпаттап, Аллах тааламдын баянын мен билбейм да. Жок, бул жерде шариатты айтып атат. Аллах таалам жөнүндө дегенде шариат деп билиңиз. Бул арам, бул адал, бул болот, бул болбойт. Кээбилер чыгып алып, сот тармактан жүрбөйм, мен силерге сүннөттү үйрөтүп берем, муну үйрөтүп берем. Эч кандай ал жакта окуган эмес, хадис эмес, фатва бергендер. Аллах сактасын, бул болот, бул болбойт, бул адал эмес. Мына ушул эң чоң коркунуч нерсе. Аллах таалам жөнүндө кээде билбей жалган айтуу, Аллах тааламга жала жабуу эң чоң күнөө. Дагы бир аятта: "Фаман адламу мимман кадаба алаллах ва кадзаба бис-сидқ изжаа алейса фи джаханнам масван лил кафирин". Ушундан да өткөн чоң залым барбы? Аллахка жалган айткан, акыйкатты жалганга чыгарган. Биринчи адам көрүнүп жалган айтат, анан барып жүрөк ката турган болсо, чындыкты жалганга чыгарып салат. Бар да ошентип канча деген бидатчылар, жана динден тайып кеткендер бир туура эмес нерсени айтып алат, анан мойнуна албайт, анан аны философияга салат, тияка чөйөт, бияка чөйөт, бурмалайт, мен мындай тигиндей дегенде отуруп ошентип көп сөздү сүйлөп алып, анан Аллах сактасын напсизин ойнойт, анан жүрөк караят, мерес болот. Ошо менен ал эми ката кылып алса, ар бир адам ката кылуучу, катадан кайтуу, тоо кылуу, адашса адаштырым, жаңылсам жаңылыптырым, жаңылбас жак болбойт, мүнүлбөс туяк болбойт. Адам болгондон баары ката кылуучу эң жакшы тоо кылуучулар. Көгөрүп, ар нерсеге кирип, Аллах сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле эч уялган эмес. Канча деген фатвалар суралып келгенде, эгер вахий түшпөгөн болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен билбейм деген. Мага бул боюнча вахий түшкөн эмес деген. Субханалла, элестетиңиздер. Күндөрдүн биринде бир адам келип сураган: "О Аллахтын элчиси, Аллахка эң жакпаган жер кайер?" депчи. Мен билбейм деген. Мен сурап көрөйүн деп Жибрилден сураган. Анан Жибрил айткан: "Мен де билбейм, Аллахтан сурап көрөйүн" деген. Анан Аллах таламдан вахий келген, анан берген: "Жер бетинде эң жаман жер бул базар" депчи, мисалы. Көрдүң, бир жөнөкөй маселе. Базарда баягы бүт алдагандар, ызычуу, шайтан урологон көп ызычуулар бар да. Ал эми карапайым адамдарда жанатып, ушундай бир дискуссияга түшкөн, кенен сүйлөнгөн тармак болуп калбаш керек дейм. Белгилүү. Ал эми мурунку адамдарда ушул жахилиянын бир кадамдарынан деп билиңиз. Ушинтип адамдар жолдон тайып кеткен экен. Эгер мен дагы билбей эле сүйлөй бере, билбей эле талаш тартыш бере турган болсом, мурунку адамдар кандай адашууга түшүп, Аллахтын акыйкаттан алыстап кеткендей, мен да алыстап кетет турбаймбы деп сак болуш керек. Элестетиңиз, жашоо жөн эле сиздин атыңыздан эле сиз айтпаган сөздү айтты бул, же айткан сөзүңүздү айтпады бул деп кандай талашасыз, тартышасыз, тарынасыз. Эми элестетиңиз, Аллахтын атынан сүйлөй турган болсоңуз, кандай жоопкерчилик.